Assalamu alaikum туғандар. Тиш ауырып атат, катуу. Азыр ушул стоматологко келип поликлиникагачы. Экөө тең уже орусча айтканда не сможем вручиться дейт да, жаза албайбыз. Акыбал оор экен дейт. Бияктагы ооруп эмесин алып салышкан. Бирок лечение болбойт, тоже жулдуш керек деп. Азыр бияк бир тишим ачык да. Өзү мындай барып эметсин дейт. Канча болгончо ошончо чыдаңыз. Бул где-то жарым жыл мурун айтканда. Жулуп салсак кайра тиш салыш керек. Така чыдаганча жүрө бериңиз деген да. Бирок бияк мен катуу нерсени чайнай албайм да. Мына орусча айтканда терпимо, бирок катуу чайнай албайм да. Бияк вообще катуу эмес, жумшакта чайнай алып атам да. Анан мен азыр ойлонуп атпайм отуруп алыпчы. Эки тиш ооруса элечи, мына эки астыңкы эки тиш да. Бияк ооруп эле, бирок ошол акыбалын түшүндүрдүм, бияк ооруп атат. Эки тиш ооруп калса эле ушунчалык алсыз болуп, жүдөп, настроение жок болуп, мындай жашоо калмакчы. Мен тиш ооругандар билет го тишти. Анан Кудайга кандай шүгүр дебейбиз деп, шүгүрсүз дайыма эле кейип кепсе эле ар кайсысын айтып эле тиним болбой ал, муну болбой ал деп жүрөбүз да. Бир тишиңди ооруп койсо эле эмне кандай акыбалга түшүп калабыз да, чүмчүп кетебиз го. Кече ооруп баштаган, кече жума болуп, жумуштарым көп болуп, жума күнү Кудайга шүгүр мусулмандардын эмеси көп болот да. Тапшырмаларычы. Анан ошо көп болуп жетишпей калдым. Бир ай ооруп дары да ичкем, жана кетанал андан күчтүү мажезик дейби, ошондой дары ичип. Анча эле действие берген болбосо көп жардам берген жок да. Анан азыр ойлонуп атпайм, 32 тишти оорутуп койсом эмне болот эле? Мисалы 32 тишти бир оорутуп алсачы, Кудай таалапчы. Кандай райым бузат да. Сынап, бир тишти оорутуп, бир тишти депчи. Биринчи маселе вывод ушуну чыгарып атам. Экинчи маселе жаштайдачы. Ата-энебиз айтат го, тишиң жудуң беле, жудуңбу? Тишиңди эметтиң беле депчи. Вообще маани бербейбиз го. Далдалаңдап жүрөбүз да жаш балдарчы. Ошо жаш балдарга да кеңеш, тишиңерди жууп, тазалап, ата-энени угуп. Анан мен кийин намаз окуп, динде даватка чыкканда эле муну үйрөндүм да, тиш тазалаш керек экен. Тамак ичкенден кийин тишти, оозду чайкаш сүннөт да. Ошо оозду чайкап, мисалы даватта эле мен билет, намаз окуганда мисвак менен тиш тазалайбыз го. Мисвак менен тазалап, мен ошо намаз окуп даватта жүргөндө эле үйрөндүм да. Тамак ичкенде ооз чайкап, ага чейин вообще оозду да чайкап атчым да. Өзүмөн кетти да, таттууну да көп чечим аябай. Кыскасы көп эметпи, анан күн ооругандан жаш өткөн сайын караган кишилер айтып коет го. Старость не радость деп, жаш өткөн сайын тем ооруп атып, яман чыгып атат депчи. Анан өзүбүздөн экен да, ошолордун баары ойлоп коем, өзүбүздөн албетте Алланын да сыноосу, бирок өзүбүздөн да кетет экен да. Жаштыкты туура пайдаланбай, ар кайсы жерде мындай чыкканда ичип, чичип, ар кайсы жерде жүрө беребиз. Ар кандай туура эмес нерселерди кылабыз. Анан жаш өткөн сайын Аллах таалам ошол нерсени көрсөтүп коет экен. Жаштайыбыздан дин менен жашап, жаштайыбыздан ушундай даватка чыгып, шарият негизинде Пайгамбар сүннөтүндө толук пайда бар да, 100%. Окуп отурсаң, бул сүннөт китептерин окуп атам да, Пайгамбар сүннөтү деген чоң китеп бар. Даватта жүргөндө ошо аалымдар, чоң шейх кудамалар айтса тим эле кандай бактылуулуктун дини, кандай таза дин, кандай адам бактылуу боло турган, бүт баары өзүбүзгө пайда боло турган нерсе да. Бирок ошондо кабыл кылгыбыз келбейт да, эмнегедирчи. Ошо бияктан эки нерсени айткым келди сиздерге. Тишим ооруп атса да азыр күтүп атам. Бул эки врач жаза болбойт, башкаларын күтүп атабыз мына кыйындарынчы. Аз келсе көрөбүз. Анан ошол жөн отурбай сиздерге кайрылуу жасап коеюн дедим. Биринчиси Кудайга шүгүр дейли. Кудайга шүгүр 32 тишибиз ооруган жок. Кудайга шүгүр ооруп атканда бир тиш, эки тиш, Алла кадыр зат, кааласа 32 тишти эле ооруп салмак да. Экинчи маселе, жаштайдан дин менен жашайлы. Жашты баары ден соолугубузга пайда, жүрүм турумубузга, зээнибизге баардык жагына пайда да, могу динчи. Ислам дин, акыйкат дин, таза дин, субханалла. Ошону туура түшүнүп эле мындай туура союз болуп калып, Кудай жок деп үйрөтүп, анча-мынча мындай эмете албай атабыз кандай десем мындай. Кабыл алгыбыз келбей атат да. Бирок кабыл алып калачы, кабыл алып, динди эле максат кылып, дин менен жашап коелучу, бактылуу болобуз. Бүт 100% бактылуулук да. Ошону албетте, мен анча-мынча намаз окугандар, анча-мынча даватка чыгып, туура эмес жүрүп атпай, мынтип атпай деп атасыңар. Бирок ал 100% динде жашабай эле да. 100% динде жашабай элебиз. 100% динде жашасак 100% бактылуу болобуз. Ал 10%, 5%, 2% динде жашаган үчүн биз ошондо бактылуу боло албай атабыз да. Динди толук жашообузга алып келип коелу, жок дегенде максат кылып, ошол бир аракет кылып коелучу. Аллах таалам берет да. Макул, оорубаңыздар. Эң негизгиси тишиңер оорубасын.
деги эле Аллах таалам ушу берген эң чоң белек экен да бул. Ыйман, ден соолук деген нерселерчи. Үй бүлө деген нерселер. Кыскасы бардык нерсени убагында бартыгынды билели. Аллах таалам бардык ушул сөздөргө мени айтып аткан жана угуп аткан сиздерди амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.